Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз адабият сабагын өтөбүз. Силер менен мен Упжелелова Айткан. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Токтогул Сатылгановдун Кош апаке эңсеген эл маманбы, айланган тоонун бүркүтү деген чыгармалары. Сабагыбыздын максаты бул Токтогул Сатылгановдун Кош апаке эңсеген эл маманбы, айланган тоонун бүркүтү чыгармаларынын мазмуну менен таанышабыз жана көркөм окуйбуз жана ырды талдайбыз. Кайталоо үчүн суроолор бул 3-чейректе Токтогул Сатылганов 3-чейректен бери окуп келе жатабыз. Токтогул Сатылганов демек анын өмүр баяны, чыгармачылыгы, чыгармалары жөнүндө жана ошондой эле 10-чу суроодогу Токтогул Сатылганов атына өлкөбүздө эмнелер бар деген суроолорго өз алдыбызча жооп беребиз. Демек Токтогул Сатылганов кайсыл жерде туулду, ал канчанчы жылы туулган, Токтогул деп атын коюлушунун себеби эмне жана башка ушул сыяктуу суроолорго өз алдыбызча жооп беребиз. Токтогул Сатылганов бул кыргыз элинин акыны. Ал өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат ойлоп бак, ыркыр ашып тирүүңдө ыры салды ынтымак деп бизди ынтымакка жана ошондой эле өмүрдү баалай билүүгө чакырган. Токтогул ошондой эле биз Токтогул Сатылгановду тоо булбулу деп да атап жүрөбүз. Анткени тоо арасынан чыккан, карапайым эл арасынан чыккан булбул ырчы болгондуктан аны тоо булбулу деп да атап билебиз. Ошондой эле төкмөлүк өнөрдүн сап башында турган албы үлгү десек болот. Төкмөлүк өнөр бул кыргыздарда жана кыргыздын боордош эли болгон казак боордош элдеринде бар өнөрдүн бир түрү. Демек төкмөлүк өнөрдүн кыргыздардын төкмөлүк өнөрүндө өзгөчө бир орду бар эмес, бул Токтогул Сатылганов. Ошондой эле бул комуз улуттук кыргыз элинин улуттук аспабы болуу менен бул Токтогул Сатылгановдун тар жолдо өмүрүн дагы сактап калган нерсе, буюм же болбосо жан досу десек да болот. Анткени Токтогул Сатылганов Сибирден сүргүндөн эмне себептен качат жана кимдин жардамы менен, кимдердин жардамы менен, ошол эле орустардын жардамы менен. Анткени ошол түрмөдө сүргүндө жүргөндө өзүнүн өнөрү менен орустарга жагып калат, жакшы мамиледе болуп, алар Токтогулдун бул таланты жерде калбай, бул жерден качып чыгышына жана өз элине барып, ушул өнөрү өлбөстүгүнө, өнөрүнүн жок болуп кетпешине алар жардам берип, Сибирден сүргүндөн качканга жардам беришет. Ошондой эле Токтогул Сатылгановдун аты, ысымы эмнелерге берилген деген суроо болду жана бул силер үчүн жардам болуш керек. 100 сомдук купюрада же болбосо акча бирдигинде 100 сомдук купюрада Токтогулдун сүрөтү түшүрүлгөн. Бул акчанын аркы бетинде эле Токтогул Сатылганов атындагы ГЭСтин сүрөтү түшүрүлгөн. Ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык бар Кыргыз Республикасында. Бул сыйлык өлкөбүздөгү чоң бир сыйлыктардын бири. Сыйлык бул 1966-жылдын 20-ноябрында Кыргыз СССР Министрлер Советинин токтому менен бекитилип, ушул жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык уюшулган. Борбор калабыз Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония бар. Биздин Ош облусунда да болсо Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония бар. Жана ошондой эле Жалал Абад областында Токтогул район, чоң райондордун бири бул Токтогул району. Мурдагы ошол Токтогул төрөлүп өскөн кетимен төбө өрөөнү азыр Токтогул району деп аталат. Ошондой эле экинчи борбор калабыз болгон Ош облусунда Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы бар. Онда көптөгөн тармактарга тиешелүү китептер көп. Аябай кызыктуу китептер ушул жерден окуса болот. Башка китепканалардан таппаган китептерди дагы ушул китептерден тапсаңар болот. Китепканадан тапсаңар болот. Токтогул Сатылгановдун ырлары, демек анын чыгармалары бул китептерде. Токтогул Сатылганов атындагы ГЭС. Бул ГЭС 1962-жылы өз ишин курула баштап, жана 1975-жылдан өзүнүн ишин баштаган. Жана бул ГЭС өлкөбүздөгү чоң бир ГЭСтердин бири.
Ысык-көл областында Токтогул Сатылганов атындагы мектеп гимназия бар. Жана айтканыбыздай, ушул Токтогул Сатылгановдун аты көптөгөн нерселерге берилген. Мына ошондой эле Ысык-көл облусундагы мектеп гимназияга дагы Токтогулдун ысымы берилиптир. Жана кедей кана эпосу бул өтө курч, окуялуу, каармандары дагы өтө образдуу болгон бул кедей кана эпосу. Демек, бул Токтогул Сатылгановдун айтуусунда же болбосо вариантында да кездешет. Дагы бир варианты бар. Ошондой эле бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Токтогулдун Кош апайке дегенери. Буларды буга чейин эле таанышпыз, окуп келип жатабыз. Жана бул ырда эмнелер жөнүндө экенин дагы билебиз. Демек, боздодуң апа, боздодуң, кайгымды кайра козгодуң, кайрат кылсаң болбойбу, кирүүмдө жоктодуң. Ыйладың апа, ыйладың, ыйлаба жашың кургасын. Убайым тартып ыйлап, уулуңду муңду кылбагын. Айланайын апамсың, анчалык неге жашалдың? Айдалып барам алыска, азабым тартып жатарсың. Карууң кетет кейибе, кулак сал менин кебиме. Ажалым жетип өлбөсөм, карчыга куштай айланып, келермин кайра элиме дейт. Демек, бул ыр ошол Токтогул Сатылганов 1898-жылы Анжан көтөрүлүшү болуп, Анжанда анан бул көтөрүлүшкө катышты деген жалган жала менен Сибирге сүргүнгө айдалат. Мына ошондогу сүргүнгө айдалып бара жаткандагы апасына арнаган ыры. Бул жерден силерге тапшырма. Мына 4-чү куплетте карууң кетет кейибе, кулак сал менин кебиме деп турат. Ушул сапты жакшылап угабыз дагы. Бул жерде ар бир сөздү биз талдап чыгышыбыз керек. Демек, карууң кетет деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Каруу деген өзү эмне деген суроого жооп берели. Ошондой эле айланган тоонун бүркүтү. Демек, күн тийбес жерде жатамын, күч кетип эс ооп алысырап, алдымдан мымды сүзөдөт айласыз жатам жалдырап. Козголоор менде дарман жок, кол бутта кишен шалдырап. Тим жатсам деле сабашат, тил билбейт солдат балдырап. Демек, Сибирде сүргүндө жүргөндөгү ыры экен. Арачалар адам жок, аябай эстен тандырат. Айланган тоонун бүркүтү, ак жерден торго чалындым дейт. Ойлоп көргүлөчү балдар, Токтогул Сатылганов эч бир айыпсыз эле жалган жала менен катышпаса деле катышты деген жалган жала менен ошол сүргүнгө айдалган эле. Ак жерден торго чалындым деп жатат бул жерде. Комузду күүгө келтирген колума кишен салындым дейт. Демек, ошол колдору менен мурда күү чертип, күүлөп, комузду күүлөп жүргөн болсом, азыр ушул колдорума кишен салынды деп арман кылып айтып жатат. Ойлонуп түшкө кирбеген көркөөлөргө багындым дейт. Бул жерде дагы көркөө деген сөздү түшүнбөшүбүз мүмкүн. Демек, көркөө демек, бул жаман адамга айтылуучу бир сөз десек болот. Ошол эле байларга, манактарды көркөө деп атап атат ырында. Айланайын тийбе деп айласыздан жалындым, кысталгандан өлсөм дейм, кымбатын кыйбайм жанымдан. Эмне үчүн өлөйүн дейм, бирок өлгүм келбейт дейт. Жанымды кыя албайм дейт. Анткени эмне себептен дейт? Азыраак көрөлүчү. Күү чертип эркин сайраган, күлүк элем наалыдым, күжүрмөн тынбай чуркаган, күлүк элем таалыдым. Күйүттөт жүрүп карыдым, көз жашын эстеп ич күйөт, сүйүшүп алган жарымдын 10 жашар жалгыз баламды ойлонуп күндү сагындым. Зарлантып койгон күнөөсүз заманага таарындым дейт. Демек, эмне үчүн жанын кыя албайт экен? Эмне үчүн ошол жерде өлүмгө барбайт экен? Себеби сүйүп алган жарын көрүүгө жана ошондой эле ошол 10 жашар баласын сагынып күтүп, аны менен кездешем деген жакшы бир ниети бар экен. Ошондуктан ал өз жанын кыюуга дагы даабайт экен. Ошентип жүрүп, зарлантып койгон, күнөөсүз жерден зарланткан ушул заманага, бай манактарга, ошол эле көркөөлөргө, ошол адилетсиз адамдарга таарындым деп айтып жатат. Бул жерде акын бүркүттү кимге салыштырып жатат? Жана ыр кимдин турмушун чагылдырып жатат? Демек, бизге белгилүү болуп калды, ыр Токтогул Сатылгановдун өзү жөнүндө өзүн чагылдырып жатат. Ал эми бүркүттү кимге салыштырып жатат? Кандай ойлойсуңар? Эңсеген элим аманбы? Демек, Токтогул сүргүндөн качып келет дедик. Ал ошол орустардын жардамы менен качып келет. Ошондогу качып келип өз эл жерине келгендеги эңсеген элим аманбы деген ыры. Демек,
эли жери менен көрүшүп учурашып турган жери. Эңсеген элим аманбы, эгимдеги сакалым элсизде жүрүп агарды. Булбул менен сайраган, муңканып айтам саламды. Азабын тарттым баланын, көрбөдүм алтын жамалын, башкага тийип кетиптир, башында сүйүп алганым. Азапта башым кор болуп, арылбады арманым, кайгылуу жүрөк жер болуп, көзүмдөн аккан кара жаш токтолбоду сел болуп. Жаралган экем жалганда, күйүттүү булбул мен болуп, кейбеймин кеткенге, өкүнбөймүн өткөнгө, мен ыраазы боломун эл журтумду көргөнгө. Демек, эңсеген ошол элин менен амандашып турат. Бирок ал ошол сүйүп күтүп жүргөн жарынан жана ошондой эле баласы Топчубайдан айрылып калган болот. Аялы Топчубай баласы каза болуп көз жумгандан кийин, учуп кеткенден кийин десек болот, жок болуп калгандан кийин десек болот. Андан кийин аялы башка бир үй бүлөгө турмушка чыгып кетет, башка бирөөгө. Анан Топчубай каза болгондон чыгып кетет. Ошого таарынып кейип олтурат. Ошентсе дагы кейбеймин өткөнгө, кейбеймин кеткенге, өкүнбөймүн өткөнгө, мен ыраазы боломун эл журтумду көргөнгө дейт. Дагы жашоо уланат дейт. Муну менен жашоо токтоп калбайт дейт. Демек, бизге бул жерде эң чоң мотивация берип атат. Демек, кандай жаман күн болбосун, анын артында сөзсүз жакшылык күн бар дейт. Мен силерди көргөнгө кубанам, өткөн иштерге күйүнбөйм дейт. Демек, акын бизге мындай караганда мотивация берүүчү дагы ыр жаратыптыр. Билдим, билгим келет деген усул менен иштейбиз. Буга чейин Токтогул Сатылганов жөнүндө эмнелерди билчү элеңер, ошону жазабыз бул торчонун ичине. Экинчи, билдим деген. Бүгүнкү сабактан эмнелерди билдиңер, муну жазасыңар. Анан билгим келет, эмнелерди билгиңер келет дагы. Токтогул Сатылганов, анын чыгармалары, анын өмүр жолу жөнүндө дагы эмнелерди билгиңер келет. Мына ушул суроолорду үстүндө иштейсиңер. Акыркы тапшырма бул үйгө тапшырма. Токтогул деген сөзгө симфейн түзөсүңөр. Айланган тоонун бүркүтү деген ырынан кыскача жаттайбыз. Демек, симфейнден үлгүсү төмөндө көрсөтүлгөндөй зататоч, снаточ, этиш, фраза, синонимдерден турат. Демек, бул 5 бөлүм. Симфейн эрежеси боюнча биринчи сөз зататоч 1 сөздөн, снаточ 2, этиш 3, фраза 4, синоним 5 сөздөн турушу керек. Карагыла зататоч, бул жерде мисал китеп деген бергенмин, силерге Токтогул деген сөзгө симфейн түзөсүңөр. Ушинтип үлгүдөгүдөй симфейн түзөсүңөр, айланган тоонун бүркүтү ырынан жаттайсыңар, 3 ыр менен тең таанышасыңар балдар, окуп чыгасыңар жана ББК усулун иштейбиз. Ушуну менен сабагыбыз аякталды балдар. Кийинки сабактарда кездешкенче сак саламатта аман жүргүлө.